Алла Тааламдын жардамы менен Кудай буйрса 6-күнү тартуу иштери жүрүп жатат. Бардыгы ойдогудан ашып жатат десем да болот. Быйыл командада эле чыгармачыл топ 40 киши. Жалпы жонунан массовка андай мындай алганда 500дөн ашык киши бул проектте иш алып барат. Анан эстеп жатпаймынбы, эң кызыктуусучу ушул аят 4 да. Анан аят 1-чини тартып жатканда команда чыгармачыл топ 4-5 эле киши болчу экенбиз да. Аят 2де бир тоже ушундай бир 5-6 анда делечи. Аят 3тө бир 10 чакты болуп калганбыз. Мына эми аят 4тө Кудай Тааланын жардамы менен мынакей бардык тажрыйбаны топтоп, андан берки канча өзүбүз дагы Алла Тааланын жардамы менен өстүк, өнүктүк дегендей. Мынакей азыр эң алгачкы, эң алдыңкы технология менен, эң мыкты адискөй инсандар менен, Кыргыз фильм киностудиясынын колдоосу менен, эң негизгиси Аллахтын жардамы менен ушундай жакшы иштерди жүргүзүп жатабыз. Сценарийибиз мыкты. Бул долбоор негизи эле 2 жылдан бери ишке ашырылып келатат. Долбоор, анан сценарий, анан аны жазып, даярдык боло туруп 2 жылдан бери келатат. Кудай буйрса күздө даяр болот. Мынакей эң негизгиси эле биз бул жерде да көп фирмалар колдоп атат биздичи. Бирөө печеньени алып келет, бирөө тамагын алып келет, бирөө суусундугун алып келет. Ошол сыяктуу колдоолор көп да. Арада туугандар, достор колдоп атышат. Ишкерлер, ушу иничектер. Эң жакшысы өздөрү ушул демилгени көтөрүп, байке аят 4 тартып атырсызго, биз аят менен чоңойгонбуз да, биз да ушуга салым кошкубуз келет деп ушул мына айрыкча мен белгилеп кетким келет. Мына Эрнис костюмсунун жетекчиси Эрнис Айдаралиев, Аскар Авто Америка, Аскар Авто Дубай дечи элек Аскар деген жигит дагы Кудай буйрса мынакей Билим Майнаев деген да жигиттер дагы ошо мына жакында колдойбуз деп, мына Акбар Али, Каныбек Улуу деген жигиттер дагы биз суратпай өздөрү мурун биз кандай кылчу элек, мурун барып, жалдырап, ушу чоңдордон, ушу чоң бизнесмендерден ушинтип суратчу элек да, суранчу элек акча. Азыр Кудайдын жардамы менен эми ырыскыбызды ушундай кылып атат. Ушул аят менен чоңойгон жигиттер чоңоюп, мынакей биз ушу аятты 4кө салым кошушубуз керек деп өздөрү жогоруда айткандай демилге көтөрүшүп, ушинтип сүйүнтүп атат. Мынакей азыр дагы эң мыкты эпизодду тарткан турабыз. Күнүнкүсү күнүнө кызыктуу болуп атат. Эмнегедир? Негизи бизде экинчи режиссерубуз Тынчтык Абылкасымов өтө мыкты адис. Анан ал план түздү 30 күн деп. Арасында дем алыштар бар арасында. 6 күндө бир дем алыш. Ошону менен 30 күн деп пландап атат. Бирок биз күнүнкүсүн кээ бир учурларда ашыгы менен тартып койгон учурлар болуп атат да. Бир эпизоддон, кээ кезде 2 эпизоддон. Эгерде ушундай темп менен кете берсек, балким ошол 30 күнгө деле кичине жетпей калышы мүмкүн да. Ошондой болот деген оюбуз бар. Жакшы тилегибиз бар дегендей. Негизинен биздин максат шашпай, майын чыгарып тартуу. Приоритетте эң биринчи артыкчылыгы ушул. Эң биринчи артыкчылыгы ушул. Сөзсүз кино тарбиялык мааниге ээ болуш керек. Былтыр ниет тарттык, элдерге аябай жакшы кабыл алышты. Мынакей азыр этно медиада бир дагы хейти жок. Эң жогорку рейтингди ээлеп турган ошол тасмада биздин мынакей Рыскели сен дагы катышкансың, Алла ыраазы болсун. Сооп келиштим да. Анан эми анализдеп, аят 1ден баштап ниетти бардыгын элдерге кандай маанини, кандай насаптарды кошкондо жагат экен, элдин купулуна толот экен анализдеп отуруп, бул аят 4тү өтө терең
маани кылдык да, Кудай буйрса. Өтө терең маани, иншалла, мына Аллахтын жардамы менен. Өзүбүз улам сценарийди окуганда улам толкунданып көздөн жаш тегеренип кетип атат. Жок, чек жок. Жок. Анда уят жери жок. Мына ата бала отуруп уялып мындай кереги жер таппай кала турган эпизоддор жок андай. Эми балким мушташ болушу мүмкүн, кичине мындай экшен деп коет. Канча-мынча кан көрүшү мүмкүн. Бирок жанагындай терс таасир тийгизе турган же болбосо бир киндиктен ылдый маселе жок да. Бирге болсун. Ооба, ошондо дагы жыйынтыктоочу бир интервью кылалы, иншалла. Алла разы болсун.